Президент Сооронбай Жээнбеков 2019-жылды региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялаган. Мамлекет башчысы региондорду өнүктүрүүгө басым жасап, кайра иштетүүчү өнөр жайын өнүктүрүү, экологиялык жактан таза айыл чарба азыктарын экспорттоо, фермерлерди жеткиликтүү кредиттер менен камсыз кылуу, ирригациялык системаны өнүктүрүү, калкты таза суу менен камсыз кылуу артыкчылыктуу багыттар деп белгилеген. Нарын облусунун Жумгалы районунун Байзак айылында 6000ден ашуун эл жашайт. Жергиликтүү калк малчылык, дыйканчылык менен алектенет. Бул жерде 1200 гектар жерди камтыган Орто Кууганды каналы курулууда. Аны курууга 27 миллион сом каралган. 75% дүйнөлүк банк бөлгөн гранттын эсебинен. Канал курулуп бүтсө сууга жерлер, айдоо аянттар көбөйөт. Азыркы учурда мынакей 700 метр бута бетон төшөлүп атат. Мындан сырткары дагы 1 километр 100 метр латоо даярдалып атат азыркы күндө. Ушу Байзак айылында 1600 гектар суу баскан аянт бар. Ушу каналдардын баары бүтсө эгерде 1300 гектардай суу басат азыркы күндө. Каналдын бүтүп калса элге жакшы шарттар түзүлөт, себептен мурун суу кичине жетишсе эле азыркы учурда мынакей латоо дагы бута бетон да бүтүп атат. Сууну мындай патерас колдонулат эл. Андан сырткары башкы сар жөнүндө бүт баары өлчөм менен ар бир каналдарга бөлүнөт. Азыркы күндө 2000 булардын нарктоонун курулуп атканына ошо 2018 жылы август айларында башталган, 2020 жылы аяктайт. Мамлекет тарабынан кайра иштетүүчү өнөр жайга да көп көңүл бурулуп жатат. Нарын шаарындагы сүт азык ишканасы бүгүнкү күндө сүттү кайра иштетүүчү ири ишкана болуп саналат. Жергиликтүү фермерлерден сүттү 18 сомдон 25 сомго чейин сатып алат. Бүгүнкү күндө сүттүн бөлөмү бизге 15-16 тоннадан тегерек болуп калды. Алып атабыз да. Анан келечекте ойлойбуз дагы мындан көбөйүп болуп, сүтүбүз көбөйүп, продукциябыз да чыгат. Эки продукция чыгарабыз. Каймак май чыгарабыз. Анан кийин обезжиренный голландский сыр. Сүттү кайра иштетүүчү бул өңдүү ишканаларынын ачылышы башка чакан сүт заводдорун ойлонтпой койгон жок. Атаандаштык жаралганы менен эл аралык көргөзмөлөрдө мыкты деп таанылган сыр чыгарган ат башы сүт ишканасы учурда изденүүдө. Алардын мындан аркы өнүгүү пландары бар. Мүмкүнчүлүгү чоң сүт бизде азыр келечекте сүт болсо, чоң эле сүт болсо иштете бергенге эмеси заводдун эмеси жетет да. Күчү жетет. Суткасына 20 тонна иштеткенге эмеси бар. Дагы чоңойтса болот. Заводдун зданиясы деле. Бизде азыр сүт өзүбүздүн могу жана эме менен фонд развитиянын эмесине проектиси өтүп атат. Ошол эки буюрса, ошол эки ишке ашып калса, өзүбүз бул заводдун эмеси ферма ачып, бул ферма ачып, ошол жактын сүтү менен жыл бою иштеткенге азыр ошого иштеп атышат да, аракет. Учурда Кыргыз-Россия өнүктүрүү фондунун 80%-нан ашыгы айыл жерине, анын ичинен 50%-дан ашыгы айыл чарба тармагына багытталып жатат. Дегеле Россия өлкөбүздүн экономикасынын эң башкы инвестору. Россиялык Газпром компаниясы Газпром балдарга аттуу долбоордун алкагында былтыр Нарын шаарында заманбап спорт комплексин ачкан. Ушу баскетбол менен 5-класстан бери машыгып келем да. Бул жерде ушу Газпром салынгандан бери бизде жакшы болуп калды да. Мурун мектептердин залында залыбыз жок болчу өзүбүздүнчү. Ар кайсы залда тренировка кылчубуз. Газпром салынганында былтыр күздө салынды. Былтыр күздөн баштап бизге жакшы болуп калды да. Стандарт зал мына залчы. Мурунку зал кичинекей зал болчу да. Анан бул залда баскетбол эмес, бүт эле спорттун түрлөрү бар да. Волейбол, башка бардык спортсмендер көбөйдү десек болот да. Мурун аз эле бала болчубуз. Көп бала келсе деле батпайт ушу да. Чет элдик донорлор менен кызматташтыкта ачылган эт продукциясынын ири өндүрүүчүлөрүнүн бири Адал азык компаниясынын Кочкор районунда мал союлуучу цехи иштеп келет. Бул цех эл аралык тамак аш коопсуздугун камсыз кылуу боюнча эл аралык стандарттарына жооп берген жана чет өлкөлүк кардарлардын талаптарына ылайык сертификацияланган цехтердин бири.
Келечекте мындай мал союлуучу жайлар Нарындын башка жерлеринде да курулмакчы. Нарын облусунун Нарын районундагы эмгекчил айыл башкармалыгында жергиликтүү ишкерлер жүндү кайра иштетүүчү цех ачышкан. Мамлекет бөлүп берген 1 гектар жерге кайра иштетүү өндүрүш комплекси курулмакчы. Суткасына 200 баш мал союучу жай жана тигүүчү цехтин ачылышы пландалууда. Азыркы учурда бул жерде элден тонналап жүн алынып, күнүнө 700 килограммга чейин иштетилет. Ишкерлердин өздөрү курган уникалдуу эч жерде жок станоктору да бар. 8 айда ушу стройкабызга жалпы убактыбыз кетти, каражат жумшадык, бирок 8 айда запуск жасап этип биринчи продукцияны чыгарганга жетиштик. Продукциянын 90% боз ичилер менен иштейбиз. Бул Кызыл Туу айылы, Көлдүн Тоң районунда. Анан маллар болсо чет жакка чыгарган готовый продукцияны алар сатат. Бирок ошо менен иштешкен балдарыбыз бар. Биз быйылкысын кетиргенде быйылкыга 48 бозиге заказ бар азыркы данный время. 17 бози биринчи заказдарды бердик. Иштетилгендердин көп бөлүгү кийиз катары сатылса, башкасынан бут кийим жасалат. Улак ойногондордон да тердик жасоо буйртмасы келип түшкөн. Нарын облусу Кыргызстандын бийик тоолуу жеринде жайгашуу менен бирге территориясы жагынан да эң чоң мал чарбачылык менен алектенген аймак болуп эсептелет. Ошондуктан эттин эң мыктысы өндүрүлөт. Мындан сырткары жогорку сапаттагы эл аралык деңгээлге жооп берген бал да чыгат. Дордой дары фирмасы Нарында өскөн уникалдуу дарылык касиетке ээ чөптөрдү экспортко даярдайт. Ошо ат башынын этинин даамы менен эле башка жердин этинин даамынан эле түшүнсөк болот да. Мисалы үчүн эрменди эле айтып коеюн. Эрмен бул жерде өскөн эрмен, шыбак деп коелу. Башка чөптөр күчтүү болот. Канчалык деңиз деңгээлинен бийик болсо, ошончолук дары чөптөр күчтүү болот. Нарында негизинен картошка көп өстүрүлөт. Ал экологиялык жактан таза деп эсептелинет. Кочкор районунун дыйкандары менен фермерлери өндүргөн картошка Бишкек жана Чүй облусун камсыз кылат. Картошка ушундай айдайбыз, быйыл түшүм жакшы. Буяк казып атабыз, бүгүн шаарга алып кетебиз. 1 гектардан максимум 20 тонна чейин алабыз. Нарында мал чарбачылык, дыйканчылык гана өнүкпөстөн өнөр жай, орто жана кичи ишканалар да бар. Элдин жашоо шарты оңолуп, тиричиликте жылыш бар экенин чийки жана бышкан кирпичке болгон чоң талаптан билсе болот дейт. Ак Жар айылында жаңы ачылган кыш чыгаруучу заводду иштеткен жеке ишкер. Бул жерде күнүнө 15-16 миң кирпич сатылат. Быйыл могу печка салынды. Бул ат башы даже Нарын облусу боюнча по-моему ушул биринчи эле печка болуш керек ушул Нарын облусу боюнча. А так бөлөк жерин уккан жокпуз, көргөн жокпуз. Быйылкы Кудайга шүгүр объему жакшы. Мунун тетегинде болсо мына көрүп атасыздар, общежитие салынып атат. Жилой общежитие тиги булары бүт бара. Калганы мына объему күнүнө мына 20 миң кирпич заводдон чыгат. Бул кирпични печка өзү иштегенде эки аркадан деп коет, ошондо 17-14 миң кирпич күнүнө чыгып туруш керек да. Ат башы районунун борборунда да өзгөрүүлөр байкаларлык. Президентибиз ушу жер-жерлерге 3 километр жолду асфальттоо деген тема коюлган. Ошол эле тема биздин Ат башы жергебизде, Ат башы айылына азыр бүгүнкү күндө 4 километр асфальт төшөлүп, жолдор оңолду. Эгерде ушундай аймакты ушундай жылда көңүл бурула берсе, бул аймакта эң орчундуу калктын көбү аймакта ушундай ишканалар ачып, жумуш орду менен толуктап, көчөлөр, жолдор бар, асфальт болсо, элдин турмушу мындан дагы оңолот. Нарындын айылдарында да жандануу көрүнүп турат. Элдин демилгеси менен инфраструктура, жашылдандыруу, жарыктандыруу иштери жүрүп жатат. Мына көрүп атасыздар, ар кимиси бул айыл өкмөттүн мамлекеттен бюджеттен акча бөлүнгөн жок, өзүлөрү акча чыгарып, өзүлөрү ушул инициатива көтөрүп, ушул мисалы үчүн азыр Борбордук көчөсүндө турабыз. Бул жерде бир 65 чамалуу түтүн жашайт. Ошолор ар бирisi ошол 20-25 миңдин ичинен акча чыгарып, ошол өзүлөрү куруп, болгон бай эски 30 жылдан ашкан могу жыгач штакеттердин баарын алып, кичине заманбапыраак кылып туруп, ушунда могу сетка менен темир стойкалар менен тозуп, ушундай бир иштер болуп атат. Чоң көчөлөрүндө асфальт төшөлгөн, таза суу ар бир үйгө кирген Алыш айылы.
Совет доорунан бери баткак болуп жаткан ички көчөлөргө чейин шагыл төгүлүп, жашоо турмуш кыйла жакшырууда дейт айыл тургундары. Биздин айыл эми 2 жылдан бери чоң өзгөрүүдө. Көчөлөр өтө акыбалы начар болчу. Ошолорго шагыл төгүп, жарыктандырып, быйылкы жылы дагы ошол инициативаны көтөрүп, бүгүнкү күндө ушу 2 көчө толук жарыктандырды. Штакетниктер толук жаңырып бүтүп атат. Анан ар бери өткөн эл, Куда сүйөк, силердин айыл эмес эле шаар тибинде болгону калыптыр, буюрса бүтүп калса деген жакшынакай пикирин айтып атышат. Ушу шаардан айырмабыз азасы эле калды окшойт буюрса. Өнүгүү бар.